Dagın çegara masalesi boyunca ayttınız. Депутат Малиевке рахмат sizge. Çegara masalesi boyunca aytıp koyun, урматтуу депутаттар. Өткөндө 5-6 жолу ушинтип айттыңыздар эле, мен унчуккан эмесмин, туурабы? Бирок эми азыр айтып коеюн. Эмне үчүн Ташиев унчукпай атат? Бүткөн эмес окшойт чамасы деп жүрбөгүлө. Бүттү чегара, Кудай кааласа. Кудай буйруса. Бүттү. Биз чегараны толук такташып, макулдашууну бүтүрдүк. Тажик тарап менен. Азыр описаниянын кече бүтүрүп келишти. Бүгүндөн баштап 11 декабрдан баштап азыр биз Тажикстанга кеттик. Мен да 2 күнөн кийин эртеге туруп бүрсү күн кетем Тажикстанга. Так, барып азыр ошо описаниянын картографияны баарын чызып даярдап атабыз. Кудай буйруса ушул январдын ортолоруна дейбиз, аягына дейбиз силерге алып келип калабыз. Бардыгы ачык айкын болот. Ачык айкын, ар бир участок боюнча, ар бир айыл боюнча, ар бир жер көпүрө боюнча мен отчет берүүгө даярмын. Кудай буйруса биздин чегарабыз эки тараптуу достук келишимде Тажикстан менен, Тажикстан тарап менен Кыргыз-Тажик чегарасы достук келишим менен чечилди. Кудай буйруса. Эми чегара чечилгенде сен уттуң, мен уттум деген сөз болбош керек. Бардыгы макулдашуу менен достук тарап менен чечилди. Аны силерге маалыматты беремин. Ысык-Ата районундагы коррупция боюнча айттыңыз, Акбөкөн Таштанбекович. Жардамчыңызга ушинтип эмес чалыптыр депчи, жанагы аким чалыптыр. Мен наличный акча алдым, кимге берейин деп айтты деп. Бул деген прямое показание по коррупционным преступлениям. Так, подача взяток. Пожалуйста, дайте заявление. Мы проверим сейчас вот, тот звонок, который сделал как бы аким, вашему помощнику. Хорошо? Дайте заявление. Сегодня же дайте заявление. Если этот звонок подтвердится, если мы расшифруем их разговор, который вы сказали, да, мы сразу примем меры. Сразу акима посадим. Если так это подтвердится. Если нет, конечно, нет. Анда сиз өзүңүз туура эмес айткан болосуз.